Гүлнара Калдарованын аткаруусунда болду. Бул музыкалык чыгарма дейле күткүм келет деп аталды. Эгерде ушундай күткөн адамыңыз бар болсо кандай жакшы? Ооба, бизде болсо студиябызда коногубуз бар. Дагы көңүлдүү олтурабыз, шаңдуу олтурабыз дегендей коногубуз менен тааныштыралы. Адлет Максатбеков эстрадабызга жаңыдан чыгып аткан ырчы десек болот, Адлет мырза, атыңыз менен. Кош келдик. Чоң рахмат. Таңкы мааниларыңыз кандай? Кантип жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келип алдык. Кудайга шүгүр. Дейли жакшы. Чу дегенде эле мындай суроо болсун анда. Чыгармачылыкка кантип качан баш багып калдыңыз? Чыгармачылыктын түшүгү кандай экен? Чыгармачылыкка киришкен себеби бул окууну бүткөндөн бери ушу университетке келип окуу жайга тапшырганда ошондон улам бир ар кандай иш-чараларга катышып отуруп, ошондон улам өзүм кызыгуум пайда болуп, дагы жан жокөрлөрүм, досторум дегендей ошолор дагы сенин үнүң бар экен, чыкпайсың, көрдөбайсыңбы деп ошолордун эмеси менен дагы ушундай эмеге келип отурам да. Баракелде дейли. Кесибиңиз боюнча бирок ырчы эмессиз. Кесибим боюнча башка. Баракелде. Анан мисалы гитара кармап келдиңиз дегендей, азыр кесибиңиз башка болсо, ырчылыкка мисалы аны гитараны үйрөнүшүндө эле кээ бирөөлөр баягы өзүнүн кызыгуусу менен үйрөнүп алышат. Сизде кандай болду? Балким же кимдир бирөөлөрдөн сабак алдыңызбы? Жок, гитараны деле өзүм эле үйрөнүп алгам. Өзүңүз деле? Кыйынчылык жаралды болуш керек бир тоо. Кыйынчылык башында бир аз жаралды, андай иште. Гитараны канча убакыттан бери ойнойсуз? Гитараны 4-5 жылдай болуп калды. Өзүңүз үйрөнгөнсүз, баракелде. Келиңиз, анда сизди ырдаталы. Гитараны колго алыңыз. Адлет мырзанын кароосунда гитара кылдары. Бирбек Атабеков агабыздын Суранан кечирмен деген ырдап берейин. Ай, баракелде. Жакшы болот. Сонун жакталы. Суранабыз кечирсиз. Азгырылып сезим менен ойно, арда эмесиндин, сени сүйөм деген сөздөрүң кайда? Сага жакшы үчүн өздү айла, жалган айтып алдадым, сени жоготуудан коркуп анда. Көрбөктүрмүн сендей жанды, көздөрүңдө сыйкыр барбы? Көңүлүмдөн орун алдың, жан дүйнөмдүн тынчын алып, жалын болуп күйүп жанып кеттиң алыс. Эми сенсиз калдым жалгыз, жүрөгүмдү элеп алдың, бар дүйнөмө бүлүк салдың, жалын болуп күйүп жанып, күйүп салдың. Бакыт сен жок сезилбеди, жүрөктүң өз сезимени, сагынычка эзбейемми, келчи деги, суранамын кечир мени. Баракелде. Алону жүрөк эзип кайра, арда эмесинде, сени сүйөм деген сөздөрүң кайда? Эми сүйөм деген сөздөрүң кайда? Жалгыздыкка кезигип, сени жоготуудан коркуп анда. Көрбөктүрмүн сенди жанды, көздөрүңдө сыйкыр барбы? Көңүлүмдөн орун алдың, жан дүйнөмдүн тынчын алып, жалын болуп күйүп жанып кеттиң алыс. Эми сенсиз калдым жалгыз, жүрөгүмдү элеп алдың, бар дүйнөмө бүлүк салдың, жалын болуп күйүп жанып, күйүп салдың. Бакыт сен жок сезилбеди, жүрөктүң өз сезимени, сагынычка эзбейемми, келчи деги, суранамын кечир мени.
Браво. Чоң рахмат. Эң сонун Азаматсыз. сонурда эткенсиз. Баракелде дейли, үнүңүзгө береке. Дагы кайсыл жанрларда ырдааганды жактырасыз? Негизи эле өзүңүздүн жанрыңыз кайсыл? Өзүмдүн жанрым мен мындайча айтсам классика жагына жакын. Эстрада классика эң сонун баракелде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, коногубузга болгон суроолоруңуздар болсо байланышка чыгыңыздар. 56 56 72 шаар узундугу болсо 312. Суроолорду узатсаңыздар болот. Жана ошондой эле WhatsApp номерибизде кызмат кылат. 702 60 83 11 60 83 11 санчаларынан суроолорду күтүп калалы. Бизде билдирүүлөр бар экен. Таңманай дейт, саламатсыздарбы? Аккордеондо ырдай алат бекен, бул жигит деп жазган экен. Гитарада ырдаарын көрдүк, барыбыз, бирок дагы кайсы инструменттерди ойнойсуң мындан башка? Мындан башка азыр фортепианону үйрөнүп жатам. Комузда. Комузда да ойнойсуз, баракелде. Жигитке 70 өнөр аздык кылат деген макалдын тастыктап отурат десек болот экен. Бага кесибим башка, анан ырчылыкка баягы кызыгуу менен келип калдым деп атпайсызбы? Өзүңүздүн кесибиңиз кайсыл? Өзүмдүн кесибим муниципалдык жагында башкаруу бөлүмү. Ошону аяктап бүткөм уже. Өзүңүз туурасында кененирээк айтып берсеңиз, кайсыл жерден болосуз? Өзүм ушу Нарын областынын Кочкор районунда Кара Суу деген айылдан болом. Ошол жерден туулуп өскөм, кичинемден бери. Ошол. Музыканы сүйгөн адам ырдап турбаса жайы жана албайт да. Анан сиз дагы сахналарга чыгасызбы, же кайсыл жерде ырдап турасыз, же клип тартуунун же болбосо ыр жазуунун үстүндөсүзбү? Чыгармачылыкта кандай жүрүп жатат? Анан ошол сиздин ырдыганыңызды көрүп, колдоо көргөзгөн адамдар болуп атабы? Продюсер болуп берейин, кел, мен сени чыгарайын деген адамдар барбы? Эми ал жагын айтсам, 2 жылдан бери ушу Жамиля Муратова эжекебиз менен жаңыдан иштешип, жаңыдан кадам таштап атабыз. Шоу бизнеске десем жаңылышпайм. Продюсериңиз деп айтсак болот. Ошондой десек болот. Ага кандай иш-чараларга катышып атабыз. Буюрса. Ошондой. Кайсыл жакта ырдайсыз? Эми ушу жакында буюрса 21-жылдын жылдыздарына чыккан жатабыз. Эң жакшы. Күтөлү. Анда келиңиз, сизди дагы да болсо ырдаталым. Макул. Биздин телегөрүүчүлөрдөн баягы бул жигит келгенден кийин бизге ырдап бериш керек. Колунда гитара болгондон кийин сонун ырлар жаңырыш керек деп атышат болуш керек. Анда кайсы чыгарманы жаңыртабыз? Байланыш телефону бар экен, Адрет мырза, кап этпеңиз, телегөрүүчүбүздү кабыл алалы, андан соң ырдайлы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы, кош келиңиз. Саламатчылык. Сыналгынын үнүн акырындатып алыңыз дагы. Ишиңиздерге келик. Бул жерде отурган. Бул жерде байкеме дагы чыгармасына ийгилик каалаймын. Канча жашыңызда ушу ырчылыкка кызыккансыз? Чоң рахмат сизге. Ардактуу телегөрүүчүлөр, эскерте кетүүчү нерсе, бизге байланышка чыкканда өзүңүздүн сыналган үнүн базайтып алып, акырындатып алып, анан бизге байланышка чыксаңыз жакшы болот эле. Анткени дегенде бизди телефондон гана угсаңыз жакшы болот эле. Анда суроого жооп берип, анда ырдап баштайлы. Мен бул суроону башында эле айта кеттим окшойт, эми ошондо дагы айтылып өтөйүн. 3 жыл, 4 жылдай болуп калды, 3 жыл, 4 жылдай болуп калды. 4 жыл мурун эле баштагансыз чыгармачылыкка кадамдарды. Жакшы. Ооба, бул да болсо көрмандарыңыздын катарын толуктаган жаңыдан көрмандар пайда болот болуш керек. Эми жаңыртабыз келиңиз. Кайсыл чыгарманы жаңыртат элек? Жеңилирээк ырлардан ырдайлы эми. О жаным келчи келчи деген чыгарманы карап берейин, э? Келиңиздер. Жакын адамдарыбыз дайым жаныңызда болсун дейли. Браво. Gelesиң мен да келем, негири уяң тартат менин денем.
kızdardın arasından Caldırap calgı seni karay bere Bali Okşanın gelşi gelşi Mencedeyin kadırına Okşanın gelşi gelşi Mahabattın ayılına Terezeni jarık düşböy oygonon Usadarmın jalgı seni oylonon Kara bulut kaptasa da asılın Baratamın tosu balçı meni joldan Okşanım gelçi gelçi Mencedeyin kadırına O canım gelçi emin Mahabatın ayılına Mahabatın ayılına Çok rahmat, çok rahmat. Сонун Сонун экран чагылды. артында отурганда телекөрүүчүлөрүбүз кол чаап отурушат болуш керек эң сонун аткаруу болду Ушул ырды угуп атырыпчы Адилет мырза эпирже өзүмчө мен сүйүктүм менен бир басып баратканымды мындай ушундай бир клип тартып койдум. Клиптин сценарийи даяр Адилет мырза буюрса. Жакшы, анан башкы каарман барбы буюрса. Адилет мырза үнүңүз аябагандай сонун вокалды Жамиледи жана алып атасызбы? Жамиле Мурат эжеден алып жатабыз. Андан башка вокалга барган эмес элеңиз? Барган эмесмин. келечекте кандай план коюп атасыз мисалы өзүңүздүн ырларды көбүрөөк жаздырып дегендей ошол эле учурда сапаттуу болуш керек жана ага клип тартуу деген иштери бар Азырынча ага чейин немеге жете элекпиз ал уровеньге десем. Ошо эми буюрса аракеттер жакшы эле, жакында ушу жаңы ырды жазып бүтүп калды, эми уже жарыкка чыгат десем болот. Сонун күтөлүп. Жакшы. Ар бир адамдын мисалы үчүн чыгармачылык жаатында болобу же спорт жаатында дегеле баардык жаатта ар бир ушул тармакка алгач кадамдарды таштап аткан адамдарда сөзсүз түрдө бир кумири же болбосо идеал туткан адамы ошондой болсом экен, ушундай ырдасам экен же ушундай актер болсом экен деген сезимдери болот да. Сиздин кыялданган ырчыңыз же болбосо чыгармачылык дүйнөсү сыйлаган адамдарыңыз кимдер? Кайсылардан үлгү алып же ушундай ырдасам экен деген тилектериңиз бар беле? Ушу мен башынан эле ушу Жамиле эжени жактырчумун. Телевизордон көрүп жүрүп эле жакшы көрчүмүн ырдаган. Анан ошентип эле ошо өзүмдүн кызыгым менен ошо Жамиле эжеге келип түштүм. Келип отуруп, үнүмдү угуп көрүп, ал эже да жактырып, эми мындайча айтсак жылдызыбыз келишип кетти да бат эле. Жакшы. Кумириңиз дагы, устатыңыз дагы Жамиле эже учурда. Баракелде дейли. Чоң рахмат сизге келип бергендигиңиз үчүн, ыраазычылык билдирели, дагы да болсо талантыңыз ташкындай берсин дейли. Келечекте биз жакшы ырчы катары көрөлү. Ооба, сонун чыгармаларды күтүп калабыз Адилет мырза. Бизге чыгармачыл ийгиликтер, коштоо өтсүн. Конокто жаш ырчы Адилет Максатбеков болду. А биз болсо Таңманай программасын улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр, катарыбызда сиз болуп туруңуз. Бүгүнкү темабыз болсо бул би же болбосо танго туурасында сөз кылып атабыз. Эми азыр музыка угалы. Музыкалык чыгарма баарыңыздар үчүн, ар бириңиздер үчүн жаңырсын. Күтүп калды болуш керек эт. Ооба, качан музыка коюлат депти. Мен бир нерсе кылыптын, кап этпеңиздер. Адилет мырза, мындай эркин микрофон кылалы. Дап телекөрүүчүлөр менен көрөрмандарыңыз дагы жана чалып атышты. Баарына калоо тилек айтып койсоңго мүмкүнчүлүгүңүз бар. Келиңиз. Чоң рахмат. Жалпы биринчиден жалпы сиздердин жамаатыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдирем ушинтип чакырып койгоңуздарга.
Анан жалпы салам кимде ким азыр мени көрүп жатса, кимде ким тааныса баарына чоң салам. Баарыңыздарга ден соолугуңуздар чын болсун, ишиңизде илгери болуп, келе жаткан жаңы жылыңыз жакшылыктарыңыз болсун. Баракеле. Дагы жолдор ашып беребиз. Бар болуңуз. Бизде конокто Адилет Максатбеков болду. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, буюрса даяр экенбиз. Биз дагы клипти тартуулайлы. Баарыңыздар музыкага алып.